Саламатсыздарбы. Емесі Геошунду программасы. Маалымат каражаттарында бүгін энергетика бойынша бірнеше хабар жарияланды. Кыргызстандын улуттук электр тарамагы деген компания билдиргенге караганда, декабрь айында өлкө 1 миллиард 866 миллион киловатт саат керектеген жана электр станциялары компаниясы bir günde 61 milyon 283 bin kilowatt saat энергия өндүргөн. Ошол маалыматтарга караганда Бишкек жылуулук борбору ТЭЦ bir günde 6 milyon 556 bin kilowatt saat өндүргөн жана анын жалпы энергия секторуна кошкон салымы 10%дын тегерегинде. Бирок электр энергиясын бир жерге топтоп, кийинкиге сактоо мүмкүн эмес. Ишкана мен үйлөр канча энергия талап кылса, электр станциялар ошончо өндүрөт. Бирок албетте анын баарын кылдат санаш керек. Эгерде жылуулук борбору эч кандай электр энергиясын өндүрбөсө деле, жетпей калган 10% энергияны башка станциялар анча-мынча кыйналса дагы толуктап коймок. Аларга жалпы өндүрүмдүн 0,1-ине тете гана кошумча күч келмек жана аны өтө чоң жүк деп айтуу кыйын. Жайларында болса жылуулук өндүрүүнүн кереги деле жок. Ысык суу менен гана чектелип, ТЭЦти иштетпей деле койсо болгудай. Электр энергиясын башка станциялар чыгарып жатканына карабай, 386 миллион доллар коротуп, жылуулук борборун модернизациялаганда дагы анын жылуулук өндүргөн жагы эмес, электр чыгарган жагы оңдолгон жана 18-жылдын январындагы авария ТЭЦтин ошол оңдолбогон жылуулук жагында болгон. Биринчи түзүлгөн долбоор боюнча болсо, эки жагы тең оңдолуш керек эле, бирок жасала турган иштер кыскартылган. Анын баары коррупция менен байланыштуу деп жарымалдаса болот. Энергетиктер дайым бизге электр энергиясына коюлган тарифтер өтө төмөн. Аларды көтөрбөсө болбойт деп көп айтат. Тарифтер чындап эле төмөн, бирок электр энергиясын биз өзүбүз өндүрүп жаткандыктан, аны сыртка кымбат сатып, өз калкыбызга арзан бергенибиз туура да. Навайчы деле балдарына нанды сатпастан бекер берет го. Тарифтер менен байланышкан бир кызык нерсе бар. ГЭСтерде өндүрүлгөн энергия арзан, бирок аны жылуулук борборунда чыгарылган энергия менен кошкондо чыгым бир топ жогорулап кетүүдө деп көп айтылат. Андай болгондо 10% электр берип жаткан жылуулук борборун андай милдеттен бошотуп койбойлубу? Бирок эч ким анти албайт, анткени бул ТЭЦ көптөгөн коррупциялык схемага аралашкан. Энергетика тармагын тейлеген мамлекеттик агенттик бүгүн билдиргенге караганда, ГЭСтерде өндүрүлгөн 1 киловатт саат энергиянын өз наркы 13,62 тыйынга барабар. Аны ГЭСтен Бишкекке жеткирүүгө кеткен чыгым дагы ошончо болгондо дагы баары бир экөө биригип 30 тыйынга жетпейт. Жеткирүү чыгымы 2 эсе көп саналганда дагы 1 киловатт сааттын баасы 40 тыйын болот экен. Бирок 70 тыйындык тарифти көтөрүш керек дейбиз. Себестоимость выработки электроэнергии от 12-18 тыйынов. Электр энергиясынын өз наркы 1 киловатт саат 12 тыйындан 18 тыйынга чейин айланат. ГЭСтерде чыккан баасы ошол. Аны кардарга жеткирүү 1 киловатт саатына 16-17 тыйындан түшөт. Бардыгы болуп эң кымбат дегенде 35-40 тыйын болот 1 киловатт сааты. Бөлүштүрүү компаниялары 1 киловатт саатты 60 тыйындан сатып алат дагы, элге аны 1 сом 40, 1 сом 50 тыйындан сатат. Где-то сом 40, сом 50. Электр энергиясын саткан ортомчу компаниялар аны мамлекеттен кымбат 60 тыйындан алып жатса дагы, алардын кирешеси эбегейсиз. Ошол себептен бул тарамакта ортомчунун үстүндө ортомчу иштейт жана алардын электр баасы тууралуу келтирип жаткан маалыматтарына 100%га ишенбеш керек эч качан. Тарифтер ар башка ортомчулар үчүн канчалык ар башка болсо, анын баары коррупция үчүн өтө жагымдуу. Жылуулук борборунда өндүрүлгөн электр энергиясынын баасы ГЭСте чыгарылганга караганда 25-30 эсе кымбат. Бирок баары биз ушул ТЭЦке жармашып, ага көмүрдү ким кай жактан алып келет деп талашып, баалар жана тарифтер тууралуу ар башка маалымат жарыялайбыз. Анткени андан көптөгөн коррупционер жем жеп жатат. Жаңы ГЭСтер дагы ошол себептен курулбай жатабы деп да ойлоп кетесиң. Бул ТЭЦ коррупциянын уюгуна айланып кеткен. Же ошондо саламатта калыңыздар.